Эми Жалал Абад обласы Манас шаары болуп өзгөрүп калса, Жалал деген, Жалал Абад деген терминдин айланасында теория жок. Жалал Абад шаарынын мэри Эрнестбек Ормоков сессияда каланын аталышын Манас шаары деп өзгөртүүнү сунуштады. Администрациянын жаңы имаратында шаардык кеңештин алгачкы сессиясы өтүп, депутаттар Жалал Абад шаарын Манас шаары деп өзгөртүүнү бир добуштан колдоду. Депутаттар буга чейин биз элдер менен кезигишкенде дагы эл тараптан дагы сунуш түшкөн. Буга чейин бир топ аксакалдардан дагы сунуш түшкөн. Ошонун баардыгын эске алып, ушундай сунушту макей сунушун эске алып сиздерге киргизип атабыз. Эгер бул сунушту макул болуп бир добуштан колдоп берсеңиздер, биз жогорку кеңештин депутаттарына беребиз. Анан ал жактан өзгөртүү бизге келет. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, болбосо Сатыбер ичинде суроо бар эле. Бул идеология туура аткенде деле азаттык коюлду. Шаардын бизде деле мындай бар эле сунуш. Бизде деле Жалал Абадтан чыккан мындай атактуу аттардан койсок болобу койуп же бизде дагы Курманбек батырыбыз бар. Эртең талас немеде чыкпайбы? Биз койдук. Жок, Манас кыргыз элинин башында деген Манас атабыз болгон. Ошон үчүн биз сууга, өрөндөргө, урууга, аялдарга бөлүнүшүбүз керек. Ошон үчүн Манас атабыз урууга бөлбөй, сууга, өрөндөргө бөлбөй, кыргыздын башын бириктип келген Манас атабыз. Ошон үчүн Манас атабыздын астында бир бүтүндүккө келип, ошол Манас деген шаардын атын алып жүргөн кандай бир чоң сыймык. Жалал Абад обласы Манас шаары болуп калат. Жыйында депутаттар Жалал Абад деген аталыш кайдан келгенине кызыгып, тарыхты изилдегендердин пикирин укту. Адистердин айтымында бул аталыштын келип чыгышынын бир канча варианттары бар. Жана буга чейин дагы шаардын аталышын алмаштыруу демилгеси көтөрүлүп келген. 4 уламыш бар. Алардын бири Жалалэддин, бул жанагы Хорезм жана башка жерлердеги салгылашууларда жеңилип калып, анан кайрадан аскер топтогон жери ушул Көк Арт өрөөнү болгондугу менен байланышат. Экинчиси болсо Кокон хандыгынын мезгилинде ушул жердеги минерал сууларга келип, анан Кокон хандыгындагы катчы Жалалдын аты менен байланышат. Ошол жактагы адамдарды көчүрүп келүү менен ушул жерде кичинекей кыштак пайда болуп, анан өзгөрүп, анан абад кылды, гүлдөттү деген аталыш менен байланышат. Анан үчүнчүсүн дагы айтпай койгонго болбойт. Ошол Кокон хандыгынын мезгилинде өзгөндө Жалал деген кызматчы менен байланышат. Эми аны өтө эле жарыялай бергенден мен мисалы негизди көргөн эмесмин. Үчүнчүсү бул диндик пикир менен байланышат, Аюп пайгамбар менен. Ошондуктан бүгүнкү күндө окумуштуулардын арасында дагы ушул Жалал деген, Жалал Абад деген терминдин айланасында теория жок. Суроолор деле жок болсо керек, анда эмесе Жалал Абад шаарынын атын Манас шаары деп өзгөртүүгө добуш берсеңиздер, макулдук берсеңиздер, каршы жооптун бир добуштан кабыл алат. Эми биздин тарыхчыларыбыз деле, илимпоздорубуз деле бир тарыхый фактыларга эч качан таянган эмес да. Булар жөн эле уламыштарды эле айтып, өздөрү деле аны моюндап келечет да. Анан биз Жалал Абад шаарынын бүгүнкү күндө өзгөрүүсү, архитектуралык көрүнүштөрү, мына өсүп өнүгүшүндө бул элдин дагы мындай суроо талабы болду да. Жалал Абад шаарынын атын өзгөртүп бергиле дегенчи. Бул бүгүн эле же кече эле өзгөртүү боюнча сунуш түшкөн жок да. Буга чейин дагы эл тарабынан ушундай сунуштар түшүп келаткан да. Жалал Абад шаары деген иш кагаздардын баардыгы өзгөрөт. Эми бул боюнча жогорку жетекчиликтердин тапшырмасын алайык. Биз иштейбиз. Бүгүнкү сунушту биз Кыргыз Республикасынын Жалал Абад областындагы өкүлчүлүккө беребиз. Ал өкүлчүлүк жогорку кеңешке депутаттарга алып кирет. Ошол жактан колдоо тапкан болсо Манас шаары болуп
Кудай буйруса биздин шаар аталып калат да. Сессиянын күн тартибине 4 маселе коюлган. Ал эми шаар мэри Эрнисбек Ормоков 2 маселени киргизүүнү сунуштап, жалпы 6 маселе каралды. Анда шаардык кеңештин төрагалыгына Нуртелек Болотовдун талапкерлиги каралып, жашыруун добуш берүүнүн негизинде 37 депутат шайлады. Ал эми төраганын орун басары болуп Назгүл Айдарова дайындалды. Бүгүнкү 13-сессия болду, кезексиз. Жалпы шаарыбыздын төрагасын шайлады, зам төраганын шайладык. Ар бир өзүңүздөр эле көрдүңүздөр, ар бир депутат бир добуштан ишеним көргөзүп мени шайлап беришти. Алдыдагы пландар боюнча, жалпы шаарыбыздын өнүгүүсү боюнча кандай пландар болсо, аткаруу бийлиги менен биргеликте шаарыбыздын өнүгүүсү үчүн шаарыбызга кызмат кылганы келдик. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаардык кеңештин төрагасы болуп турган Орозбек Турдубеков Кыргыз темир жолу компаниясынын түштүк бөлүмүнүн директору болуп дайындалган. Өз арызынын негизинде сессияда ал төрагалыкты тапшырды. Аклай Карабаева, Шайырбек Зайырбек уулу, Регион.